көп айымдарчы жасалма деген сөз жакшы көрөт да. Кээ бир эркектер деле жасалмасың, анан пластика, анан тиги бу, анан табигый сулуулук деген терминдерди аябай көп колдонот. Бирок эч качан спорт залга барып, табигый сулуулукка, чыныгы табигый сулуулукка кам көргөн адам спорт залга барып, машыгып, тердеп, кургап, гантель көтөрүп, же йога кылып, анан бетине толтура мейли табигый алма, бадыраңды күнүгө чаптап, ар бир бетинин эмесин караган адам эч качан бирөөгө сен жасалмасың, табигый сулуулук деп айтпайт да. Анткени ал деле, пластика деле, бетиңе кам көрүү деле, косметология деле бул мээнет. Өзү мээнет кылып көргөн адам өзү үчүн, сулуулугу үчүн, ден соолугу үчүн эч качан бирөөнүн мээнетин тебелебейт, эч качан обесценивать этпейт бирөөнүн мээнетин. Ошентип жазган адамдар көбүнчө эле зависть, обычная зависть, аялдардыкы женская зависть. Мен эч качан андай боло албайм. Жок дегенде барып ушуну бир түкүрүп жете алайымчы. Аяга колум жетпесе да түкүрүгүм жетсин деген. Эркектер, мен эч качан бул аялдай аял жанымда болбойт, колум жетпейт мындай аялга. Чын эле аяга колум жетпесе да түкүрүгүм жетсинчи дегендей. Ошон үчүн табигый сулуулук деген болбойт. Табигый сулуулук жаш кезекте. А кийин уже все, табигый картаюу деген болот. А это не очень красиво, девочки. Это страшно. Табигый жол менен эчтеке кылбай былтып, тамак жеп, ордуңан жылбай, же болбосо айга, күнгө, шамалга чыгып картайсаң, действительно страшно көрүнөсүң. Ошону кармап туруш үчүн бүгүнкү күндө көп методикалар бар. Ошол методикалардын баарын аткарып эле гана болгону гана биз бир аз убакытты токтото алабыз. Ошон үчүн жасалма, тиги бу деген адамдарды мен уже сразу эле көрүп турам да. Ичинде чын эле чыныгы кандай эмоция жатат.